Кутмандуу кечиңиздерме ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Мамлекеттик делегациялардын чет жакка сапарлар үчүн жаңы учак сатылып алынат. Учурда эки компаниянын учагы каралууда. Айдоочулар бир жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузса, кайра экзамен тапшырат. Жаңы мыйзам долбоору сунушталды. Ол 668 жылына сыйкатталып, анын кесепетинен 92 жаран каза болуп, 1132 жарандар денелеринин ар кандай жарактарды алып ооруканага кайрылышкан. Эми катализатору жок автоунаа ээлерине 20 миңден 65 миң сомго чейин айыппул салынуусу мүмкүн. Ошол жок дегенде жаңы машинага киргенде катализатору жок, регистрация албайлы. Штраф деп койсок, анан сөз түрдө катализатордон алып келет. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов кызмат кылам. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Актердун жаназасы Бишкек шаарындагы үйүндө окулуп, андан соң өз өмүрүн арнаган балалык өткөн Кыргыз улуттук драма театрында коштошуу зыйнат өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, маданият ишмерлери, сахналаштары жана туугандары акыркы сапарга узатышты. Андан соң сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Азиз Мурадилаев 44 жашта эле. Ал боор циррозу менен жабыркап көптөн бери ооруп жүргөн. Соңку күндөрү абалы начарлап, реанимацияда жаткан. Актердун боорун алмаштырууга $45 миң керектелип, акчанын көп бөлүгүн мамлекет башчы Садыр Жапаров бөлүп берген. Операцияны чет өлкөдөн жасоо пландалып жаткан. Мурадилаевдин артында улгайган энеси, жубайы жана 2 уулу калды. Мен өзүм койгон спектакльдердин 3-4-өндө чогуу бирге иштештим. Ал кылым картар бир күндө Сабитжанда ойногон, Төлгө спектаклинде Исмайылды ойногон, Эңилик кебек деген трагедия бар эле, ошондо Кеңгирбайды ойногон. Айтор Азиз кайсы гана ролдо ойнобосун, өтө кесипкөйлүк, чеберчилик менен подход жасап, даярдыгы да мыкты эле, ролго өтө жоопкерчилик менен мамиле кылчу. Айтор бүгүнкү репертуарда, бүгүнкү театрда анын көтөрүп турган жүгү абдан чоң эле. Кыскасын айтканда, Азиздин орду толугус. Кыргызстанда өткөн жумада сасык тумоо, гриппке чалдыккандардын 44.106 учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен кабарлады. Илде жабышкандардын көпчүлүгү, тагыраагы 72,6%, 14 жашка чейинки балдар экени маалым болду. Мурдагы жумада 14.093 киши, андан аркы аптада 9.394 адам сасык тумоо менен катталган. Статистикалык маалыматтарга карасак, жума сайын ооругандардын саны өскөнүн байкоого болот. Эске салсак, өлкөдө окуучулар оорунун арбып кетишинен улам 24 декабрга чейин аралыктан окууга өткөн. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бүгүнкү күндө жекеменчик учакты лизингке алуу процедурасы жүрүп жатканын билдирди. Учурда эки компаниянын учагы каралууда. Кыргыз тарап чакан анча чоң эмес делегациялардын чет өлкөлөргө визиттер үчүн эсептелген учакты сатып алуу чечимин кабыл алды. Буга чейин андагы бардык учуулар компания эсеби менен макулдашуу боюнча акысыз болгон. Кыргыз тарап авиациялык күйүүчү майга гана чыгымын көтөрдү. Анын ичинде президент Жапаровдун Катарга болгон бүгүнкү иш сапары дагы бар. Өлкө башчы буга чейин жеке учак менен бир нече жолу чет өлкөгө учуп келгени социалдык тармактар аркылуу белгилүү болгон жана коомдо сынга кабылган. Президенттерди ташыган номер 1 борт эскиргени жана аны алмаштыруу зарылдыгы айтылып келген. Ту-154 учагын Кыргызстанга 13 жыл мурун Орусиянын президенти Владимир Путин белек катары берген. Айдоочулар бир жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузса, кайра экзамен тапшырат. Учурда бул мыйзам долбоору парламентте экинчи окуудан өттү. Аталган долбоор жол кырсыктарын азайтууга багытталат.
Деген менен бул мыйзам долбоору коомчулукта эки ача пикирди жаратып жатат. Кененирээк алдыңкы сюжетте. Bir жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузган айдоочулар кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Учурда бул мыйзам долбоору парламентте экинчи окуудан өттү. Анда укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамда жол эрежесин билбегендерден кайра экзамен алуу нормасы камтылган. Кайсыл эрежелерди бузса кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Мамлекеттик номери же алардын бири жок болсо, ошондой эле номерин жашыруучу шаймандарды колдонсо, жол инспекциясынын кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жана транспорт тармагындагы ыйгарым укуктуу органдар тосто токтобой кетсе, белгиленген ылдамдыктан ашып саатына 40-60 жана 60 ашуун чакырым ылдамдыкты айдаса, эгер тез жардам, милиция сыяктуу кызматтардын атайын автоунааларын өткөрбөй койсо, каршы тилкеге чыгып алдыдагы автоунаадан ашып өтүү эрежесин бузса, эгер эреже бузуу менен адамдын ден соолугуна зыян келтирсе, бирок ал аракетинде кылмыш жазага тартуу белгилери жок болсо, автоунаасын мас же айдоочулук күбөлүгү жок адамга айдатууга жол берсе. Деген менен Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга чараларды катаалдаштыруу аракети көрүлгөнү менен жол кырсыктарынын аягы токтобой келет. Муну менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жол кырсыктарын азайтууну көздөп жатыптыр. Алсак Ош облусунда 11 айда эле 75 миңден ашуун айдоочу жол эрежесин бузган. Эми ар кандай спирт ичимдигин ичип алып башкаргандар бар, ылдамдыкты ашыргандар бар, карама каршы багытка чыгып айдагандар бар, анан ылдамдыкты ашырган айдоочулар, коопсуз курун такпаган, туура эмес озуп өткөндөр, ар кандай жол эрежесин бузгандар катталат. Ош облусунун аймагында 2022 жылдын 11 ай ичинде жалпы болуу 668 жол накырсыздыгы катталып, анын кесепетинен 92 жаран каза болуп, 1132 жарандар денелеринин ар кандай жараттарды алып ооруканаларга кайрылышкан. Мындан улам жол эрежелерин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы бар. Деген менен бул мыйзам долбоору коомчулукта эки ача пикирди жаратып жатат. Анткени жол эрежесин так сактоого, оболу жол талапка жооп бериши керектигин белгилешет. Bir жылда бул мыйзамга каршымын. Бул мыйзам болбойт. Бул мыйзам кабыл алганы бир жагынан жакшы болгону менен, экинчи жагынан бул карапайым шопурларга, карапайым элге гана кыйын болот да. Себебин айтканда биздин Кыргызстанда көпчүлүк 60% жарандар ушу такси менен же болбосо жүк ташуу менен иш кылышат. Себеби дегенде полосалар жок, жолдорубуз тар. Анча-мынча жерден айдаганга туура келет, анча-мынча жерден качканга туура келет, ушундай жолдорубуз бар да. Биринчиден жолдорду түздөп, светофорлорду жакшы кылып берсе, анан ушундай татаал мыйзамдары киргизсе жакшы болмок эле да. Конечно, жол талапка жооп берсе, эрежелер деле бузулбайт да. Андай не деле болбойт да. Бузулуулар деле көп болбойт. Авария деле көп болбойт. Бул талапка жооп бербеген үчүн ошондой нелер көп, кырсыктар көбүрөөк. Эске салсак, Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айып пулду жогорулатып, мастарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратууну сунуштаган. Эске салсак, Кыргызстанда 2021 жылы 7000ге жакын жол кырсыгы катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 22%га көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жараат алган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ. Эми катализатору жок автоунаа ээлерине 20 миңден 65 миң сомго чейин айыппул салынуусу мүмкүн. Экологияны жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Долбоордун автору депутат Марлен Маматалиев коомчулуктун пикирин угуп, эске алып, андан соң гана парламентте талкууланаарын билдирди. Кененирээк кийинки материалда. Катализатору жок автоунаалардын ээлерине айыппул салуу мыйзам долбоору сунушталды. Аталган демилгени жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев көтөрүп, коомдук талкууга койду. Максаты катализатору өзгөрткүчтөрү жок автоунааларды айдап жүргөн жарандарды жазалоо жолу менен экологияны жакшыртуу. Мында транспорт мамлекеттик каттоо учурунда текшерилет. Эгер жок болсо, жөнөкөй жарандарга 20 миң, юридикалык жактарга 65 миң сом айып салынат. Катуу күрөшөбүз менен десек, анча-мынча ушундай
катуу мыйзамды өзгөртүүгө барганга мажбур болуп атабыз. Мен айтпайм бүгүн толук эле баардыгын катализатор жоктодон штраф кылып коет экенбиз. Мен андан алысмын. Биз ойлоп айтып атабыз, жаңы келген машинелер азыр эми келип аткандыр эч ким текшербейт. Келиңиздер, ошол жок дегенде жаңы машина келгенде катализатору жок, киргиз ача албайлы. Штраф деп койсок, анан сөзсүз түрдө катализаторлорун алып келет. Учурда долбоор 30 күндүк коомдук талкууга чыгарылды. Коомчулуктун пикирин эске алуу менен парламентте талкууланат. Кыргызстанда автотранспорт айлана чөйрөнү булгаган негизги булак болуп саналат. Унаа мекемесинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январына карата 1.103.445 жеңил автокөлүк катталган. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги мыйзамдан жеңил автоунааларды милдеттүү техникалык кароодон өткөрүү алып салынгандан кийин катализатору бар жогун текшере албай калганын айткан. Техникалык умумий сабалдарын дайым көзөмөлдөп турабыз автоунаалардычы. Эгерде техосмотр бизде болгон маалда, онда ар бир транспорт жеңил машина болобу, оор жүк ташуучу автомашиналар болобу, дайым көзөмөлдөп турат элек ар 3 айда ар жылы автоунаалардычы. Катализатор бул автоунаадан чыккан газдарды тазалоочу шайман. Ал автоунаанын түтүн чыгаруучу моорусунда жайгашып, унаадан чыккан көмүр кычкыл газы, азот кычкылы сыяктуу айлана чөйрөгө зыяндуу заттардан арылтууга жардам берет. Натыйжада унаанын экологияга тийгизген терс таасири азаят. Учурда өлкөдө канча унаада катализатору бар жок экени белгисиз, анткени муну көзөмөлгө алган кызмат жок. Изилдегенибизде ушундай көпчүлүк ушундай маалыматтарга ээ болдук. Баягы автоунааларды чет мамлекеттен ташып атканда дагы ошол жакта эле кырктырып, ошол жакка эле саткан фактылар бар экен. Мен билишимче Ош шаарында бир 3-4 пункт бар экен. Даже бул жашыруун эме эле, ушу ачык айкын эле биз катализатор сатып алабыз. Катализатор прием кылабыз деген жарнактарды берип аткан фактылар бар. Аларды биз ошо баягы бар, неге катализаторду алып атасың? Мыйзамсыз деп, мыйзамда жок болгондуктан биз сунуштарды берип келгенбиз да. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө катализатору жок унааларга акчалай жаза каралган. Акыркы 5 жылда катализатор жасалган палладий металлы дефицит болуп, баасы кымбаттай баштаган. Кыргызстанда сатып алынган катализаторлор Европа өлкөлөрүнө сатылаары айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев Соода өнөр жай палатасынын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу аталган мекемеден маалымдады. Билдирмеге ылайык, Соода өнөр жай палатасы Кыргызстан экономикасынын дүйнөлүк экономикага интеграцияланышына көмөктөшкөн өкмөттүк эмес уюм. Мекеме ишкерлердин кызыкчылыгын көздөп, алардын атынан иш алып баралат. Темир Сариев 60 жашта, Чүй облусунун Сокулук районунун Төшбулак айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү 1989 жылы Кыргыз Улуттук университетинин экономика факультетин бүтүргөн. Буга чейин Соода өнөр жай палатасын жетектөөгө 3 талапкер тандалгандыгы маалымдалган. Жалпы жонунан 9 киши президент болуу ниетин билдирген. Бирок талапкер катары 3 тандалып алынган болчу. Ош шаарында жогорку кеңештин комитетинин көчмө жыйыны уюштурулду. Анда облус аймагындагы кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүү аракети талкууга алынды. Эл өкүлдөрү Кара Суу районунун укук коргоо органдарына элден нааразычылык көп экенин эскертип, кылмыштуулуктун бетин ачууда калыс иштөөгө чакырды. Депутаттар ошондой эле Ош шаарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча тийиштүү кызматтардын маалыматын угуп, шайлоочулар менен жолукту. Көчмө жыйында аймактагы баардык укук коргоо органдары жыл жыйынтыгында отчеттук маалыматтары менен тааныштырды. Эл өкүлдөрү эртең Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын достук өткөрүү бекетинин ишмердүүлүгү менен таанышат. Бардык шаардагы, областагы укук органдарынын маалыматтарын угабыз. Жана Кара Суу районунда бүгүнкү күндө Кара Суу прокуратурасына, Кара Суу милициясына жазылып жаткан арыздар бар. Алардын аткарылыштары жөнүндө канча кылмыш иши негизсиз козголуп, канчалан кылмыш иш негизсиз кыскартылып аткандар жөнүндө маалыматтар бар. Булардын бардыгына баа берилет. Ошондой эле ушул элибиздин арасындагы мындай жок жерден камалып кетип аткан, жок жеринен кылмыштуулук башына илинип калган уул кыздар бар. Алар боюнча биз бүгүн маалыматтарын угабыз. Мисалы мына Төлөйкөн айылында баласы ак жеринен эле кылмыш козголуп бүгүнкү күндө камакта жаткан эне азыр өзү келди. Ал дагы сөз берсек.
Өлкөдө жыл башынан бери орточо айлык акы 25.390 сом болду. Бул каражат өткөн жылга караганда 13%га өстү. Бул жылы мугалимдердин жана социалдык кызматкерлердин маянасы 100%га чейин жогорулады. Бул үчүн өлкө казынасынан 26 миллиард сом сарпталды. Билим берүү тармагында агартуучулар эгемендиктен бери мындай суммадагы маяна ал элек болчу. Мектептерде эмгектенген мугалимдер кымбатчылыкка жогорулаган айлык туруштук берип жатат дешет. Айынан тарта өлкөбүздөгү социалдык тармактын кызматкерлери жана мугалимдердин маянасы категорияга карап 50дөн 100%га чейин көтөрүлдү. Бул өсүш соңку 20 жылдан берки эң алдыңкы пайызды түздү. 309 миңдей кызматкер үчүн бюджеттен 9 айга 26 миллиард сом бөлүнгөн. Анын ичинде билим берүү системасына 16 миллиард сом каралган. Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тил мугалими Наргиза Нурбакова агартуу тармагына өз өмүрүнүн 7 жылын арнады. Эмгек тажрыйбасында биринчи жолу 100%дык маянаны колуна алганындагы кубанычы дагы делесинде. Тегмектеңде көбөйдү. Ошол март айларында алчу элем 20 миңдей алчу элем. Азыр эми ошого тегмектен көбөйдү. 30дан ашып калды азыр. Айлыгыбыз. Канча? 35 тегерек алам айлыкты. Сатыбызга жараша. Талап коюлган бизге, ошо айлыгыбызга жараша, ошо жаш окуучуларга дагы 1 класстан 4 класска чейин берилген сабактарыбыз дагы өтө тереңдетилип өтүлөт. Жогорку класстарга дагы ошондой эле өтүлөт. Талапка ылайык жооп беребиз, айлыгыбызга ылайык. Кыргызстанда мугалим болуп иштөө абройлуу эмес. 30 жашка чейинки мугалимдердин саны 10%дан ашпай келген. Ал эми мектептердеги маянанын жогорулаганы жаш адистердин кесибине тартылуусу күчөп кадр көйгөйлөрү чечилген дешет. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгы мындан ары дагы көбөйө турганын, бирок аларга талап катуу коюларын эскерткен. Мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлүп, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерди кабыл алуу күчөгөн. Ошондой эле 30 жылдан берки ордунан жылбаган окуучулардын билим сапатын көтөрүү эң негизги талап катары көрсөтүлгөн. Биздин аяктап бараткан жылыбыз 2022 жыл. Билим берүү тармагында чоң реформаларга жол ачып, анан мугалимдер үчүн бир өзгөчө жыл болду деп айткандан жаңылышпаймын. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биринчи кезекте эле ошо апрель айынан баштап мугалимдердин маянасы алды 80%, аркасы 50-60%ке чейин аябай көтөрүлүп, агартуу тармагындагы биринчи жолу чоң өзгөрүү болду деп айта алам. Анткени уже 10 миң, 15 миң алып жүргөн мугалимдерибизди 30 миң, 40 миң деген айлыктарды алар көрбөгөн эле. А бизде ошо быйыл ушундай чоң жаңылык болду. Биринчи көтөрүлгөндө аябай баарыбыз абдан сүйүндүк. Анан сентябрь айында кичине нагрузка 27 саатка токтолду. Бирок бул деле кийин талдап көрсөк туура эле чечим экен. Анткени мугалим физически барыбыр жетишпейт туура эле. Себеби айлыктын аздыгынан аяка бияка жүгүрүп, өзүн да кыйнайт, анан физикалык жактан дагы аябай чарчайт. Ушунун негизинде экен. Азыр деле шүгүр мугалимдерибиз ошо 35 миң, 36 миң, 37, 38ге чейинки айлыктар менен иштеп атышат. Өлкөдө маянанын аздыгынан көптөгөн жаштар чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болуп келген. Улуттук статистикалык комитети узаган жылы орточо айлык акы 19.586 сом болгонун жазган. Ошол эле учурда жашоо минимуму ар бир адамга 6.332 сом деп эсептелинген. Быйыл январь-октябрь айларындагы орточо айлык акы 13,9%га өскөн. Бул болжол менен орточо айлык акы 27.027 сомду түзгөн. Ошол эле учурда өлкөдө каттууга алынган жумушсуздардын саны 2,9%га төмөндөгөн. Бүгүнкү күндө 5600 адам иш издөөчү катары каттоодо турат. Анын ичинен 3600 адам булар жумушсуздук статусун алган жарандар болуп саналат. Негизинен эле биз иш издөөчү катары кайрылган жарандарды биз иш алып барууда биз бош орундарды Ош шаарында жайгашкан мекеме ишканалардан, негизи эле бүт Кыргызстан боюнча мекеме ишканалардан алынган бош жумуш орундарына ишке орноштурууга аракет кылабыз. Быйылкы жылдын эсебинде 2022 жылдын эсебинде 603 адамды биз ишке орноштурууга көмөк көргөздүк. Буга чейин социалдык, маданият, медицина кызматкерлери менен илимпоздордун маянасы көтөрүлгөн. Аны менен бирге эле жалпы укук коргоо органдарынын айлыгы дагы кошулган. Жалпы маяна жогорулаганы менен соңку базар баасына жана кымбатчылыкка дагы деле туруштук бере албай келет. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.
Жалал-Абадта жыл мыктылары аныкталды. Салтанат Ордо жыл жыйынтыгын чыгарып, майрамдык кече уюштурду. Анда ар тармактын мыктылары тандалып, сыйлыктар тапшырылды. Салтка айланган иш-чарада 70-тен ашуун номинациялар боюнча мыктылар тандалды. Кененирээк алдыңкы тасмада. Экинчи жылы уюштурулуп жаткан жылдын лидери иш-чарасы өзгөчө шоу программа менен башталды. Алгач иш-чарада балатынын алдында сүрөткө түшүү, кызыл килимден өтүү жөрөлгөсү уюштурулду. Мамлекеттик комитеттин төрагасы генерал-лейтенант Кыргыз эл баатыры Ташиев Камчыбек Кадыршаевич. Жылдын лидерлерин тандоодо 70-тен ашуун номинация боюнча каралып, өз тармагында 2022 жылы мыктылыгын көрсөткөндөргө сыйлыктар тапшырылды. Номинациялар элдин тандоосуна коюлуп, андан соң комиссия чечим чыгарган. Сыйлык ээлери мындай иш-чаралар аткарган жумушуна дем берип, алдыда мамлекет үчүн алгылыктуу иштерди жасоого негиз болот дешет. Иш-чараны өткөргөндөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийин дагы элибиз үчүн, аймагыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн калып байып кеткенге аракет кылабыз. Жакшы ийгиликтерди мындан кийинки жылда дагы келаткан 2023 жылда дагы мындан да чоң жеңиштерге жеткенге аракет кылабыз. Толкунам турам десем жаңылышпайт, себеби жаш ишкер айып намды алгандан кийин десем дагы эмки жылга дагы мындан да чоң пландарды коюп, элдин тандоосу болгондон кийин баардыгын уят кылбаган аракетибиз үстүндө көп иштердин үстүнө чыгып иштейбиз деп ниет кылып атабыз. Жыл мыктыларын тандоо экинчи жылы өткөрүлүп жатат. Негизги максат облустун жана шаардын өнүгүшүнө салымын кошкон мыктыларды сыйлоо менен башкаларга дем берүү экендигин уюштуруучулар айтат. Бул жылы өзгөчө жогорку деңгээлде уюштурулуп, келген конокторго жакшы маанай тартуулоо каралган. Алдыңкы жылдары мыктыларды аныктоону салтка айландыруу пландалууда. Анан эми бул Жалал-Абад шаарында экинчи жолу болуп аткан бирден бир себеби, эмне себептен Жалал-Абадта мындай иш-чара болбош керек деген эле максат. Өзүбүздө ушундай нерсе болсо, неге болбойт? Неге Ошто болуш керек, неге Бишкекте болуш керек, ошол эле максат. Биз жаштарга дагы көрсөтсөк, жаштар дагы биздин уланып келет деген максат. Номинациялар элдин талабына жараша эле, баардыгы элдин талабына жараша. Ошо тренддеги эле инсандар. Ошол эле топтогу адамдар элдин баарына сурамжылоо кылганда деле ошол эле клиенти көп. Ошол эле мыкты инсан, ошол нерсеге каттуу инсандарга эле кандат бердик. Жылдын лидери иш-чарасы жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын келген коноктор белгилейт. Ал эми медиа өнөктөш катары барган Ош ТВ телеканалына уюштуруучулар тарабынан ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул саатта өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Буюрса алдыда дүйнө кабарларынан көрө аласыздар. Биз менен бирге калыңыз.